Masыңар балдар. Hazır Kırgız Adabiyat sabagı, bugünkü Kırgız Adabiyat sabagыбыздын темасы менен таанышып алгыла. Bugünkü темабыз балдар Алыкул Осмоновдун Толубай сынчы поэмасы. Алыкул Осмонов жөнүндө билет болушуңар керек, э? Бүгүнкү максатыбыз менен таанышып алгыла. Максатыбыз поэманын идеалык мазмунун окуп чыгабыз, каармандын сапатын баалап, салыштырабыз. Демек поэманы толук окуп чыгат экенбиз балдар. Андан кийин каармандын сапатын баалап салыштырабыз. Бул жерден каарман Азизхан жана Толубайдын сапаттарын баалап салыштырабыз балдар. Эми Алыкул Осмонов жөнүндө айтып кетейин. Алыкул Осмонов жөнүндө билебиз балдар, Бул Алыкул Осмоновдун чыгармаларын биз былтыр 5-класстан өткөнбүз. Бөбөккө жана неге кечиге деген ырларын өтпөдүк беле. Мына ошол Алыкул Осмоновдун калемине таандык. Эми Алыкул Осмоновдун ким болгон өзү? Бул Алыкул Осмонов биздин кыргыз адабиятыбызда поэзия жанрынын өкүлү болгон, таланттуу акын болгон. 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Каптал-Арык деген айылда туулган Алыкул Осмонов. Бул кичинекейине жетим калган, жетим калып балдар үйүндө, Токмоктогу балдар үйүндө тарбияланган. Мында өзү өтө аз жашаган, 15-жылы туулуп, 1950-жылы кургак учук оорусу менен ооруп жүрүп, мына ошол оорунун айынан 35 жашында дүйнөдөн кайткан. Мунун жазылбай калган көптөгөн чыгармалары бар. Бирок 35 жаш гана жашаса да бул көптөгөн чыгармаларды жараткан акын болгон балдар. Анын көптөгөн чыгармалары бар. Биздин жана Бөбөккө, Неге кечиге, андан бөлөк мынакей Толубай сынчы поэмасы, андан бөлөк бул өмүр, өлүм темасында көптөгөн ырларды жараткан, котормочу да болгон, көптөгөн чыгармаларды которгон. Бирок бул боюнча силер дагы мага маалымат өзүңөр топтоп келип бересиңер балдар. Эми ошонун ичинен эми Толубай сынчы жөнүндө мен поэманын өзүн окуп берейин. Толубай сынчы өзү ким болгон? Бул сынчы болгон кыргыздын уламыштарынын бири Толубай сынчы деп аталып келген. Бул деген Азизхандын тушунда жашаган, 14-15 кылымдарга таандык болгон. Мына ошол боюнча Алыкул Осмоновдун жазган поэмасын эми толук менен окуп берейин. Силер болсо жакшылап кунт коюп угуп тургула. Толубай сынчы. Азизхандын сынчыга жолугушу дейт. Замана кандай кары, кандай керең. Замандап учкан сайын түбү терең. Ошондой унутулган бир күндөрдө Кыргыздан Толубай сынчы өткөн экен. Толубай деп Толубай атын салт кылган бар. Не билсин ал жөнүндө жаш уландар. Суусаган таттуу жомок ширесине сөз кылат тамшанышып карыялар. Жай бүтүп, күз аяктап, кыш жакындап, келгин куш отор кетип, ордун таптап, кете албай мында калган карт куштардай, карылар көктү карайт талган канат. Заманды жакшы көрөт, баркын билет, жаштарды алдына алып эркелетет, төмөнкү Толубай аттуу эски дастан, эски абан, эски ырлардай эске келет. Бул чындык бир болгон иш алда качан, эл түгөл азая элек Чыңгыз хандан, Алтайдан алай четин тегиз кымтып, ал кезде Азиз падыша хандык кылган. Азиз хан жер көтөргүс күчкө толгон, кол жыйнап нечен миң сан оңдон солдон, Кытайдан доо алам деп кыргыз үчүн чабуулга аттанууга ой ойлогон. Ой ойлоп, чексиз ойго көңүлү тынбай, ааламдын кучагына батпай сыйбай, сайратып салтанаттуу ырчыларды калкына жар чакырткан мына мындай. Көл кечип, ашуу ашып жол жүрүүгө, кабыландай кайра тартпай жоо сүрүүгө, сынчылар сындан тайбай тулпар тапсын, намыска кан сапарга менүүгө. Урмат чоң, тунук туяк тулпар тапса, сынчылык сынга толгон ушундайда, шарт ушул эки көзүн оюп алам, эгерде бир жеринен жазып калса. Уккан оюн бул жардыкты албан дубан, калдайган көз алдында кара туман, аптыгып Азизхандын амиринен, сынчылар башын чайкап көзүн жумган. Ушундан бир аз кийин көп күнөт ообой, жашыл кыр төрдөн түшүп талаа бойлой, чарчаган бектер менен келе жатса, Азизхан уучулуктан жолу болбой. Чөк түшүп
тизе бүгүп кыбыла карап, качанкы куурап калган башты кармап, күбүрөп күңгүрөнүп бирдем айтып, алыста бир укмуштуу чал отурат. Баргын дейт жанындагы жан жөөкөрүн, ким экен жакын барып байкап көргүн, ал келип салам айтса алик албай, чал сүйлөйт эки жакка бурбай көңүл. Аттиң ай, толубайлыгым сен билсеңчи, тушунда тулпарлыгың мен билсемчи, туйгундай колду жарып кайып учуп, туйлатып, туу карматып эрминсечи. Келген жаш толубай чалга минтип сүйлөйт. Сен кимсиң? Билбей кайтсам көңүлүм кирдейт. Бул эмне деп сураса чал энтигип. Бул куу баш Алпамыштын чараты дейт. Ушинтип толубай сынчы сүйлөр менен жаш мырса шаңдуу топко белги берген, күтүрөп көпкөн жаштар ортого алып, Азиздин ордосуна алып келген. Күлүп тандоо Азиз хандын каары дейт. Эртеси Азиз патша Толубай чалды вазирден тез чакыртып жанына алды. Астынан эсеп жеткис жылкы айдатып, ичинен тулпар тап деп кыйноо салды. Куп дебей, жарайт дебей, же жок дебей, түнөрүп күз куузун түн түнөргөндөй, көрөгөч алып кара куш сыяктанып, Толубай бир туякты кур жибербей. Алдыртан иштен сынап карап турат. Нечен бир жибек жалат камыш кулак, көрктөнүп көккө атылып көйрөңдөнөт, сынчынын көңүлү тынбай кандай кылат? Жортуулга тандап минчу шок боз балдар, буулуккан азо күлүк буудандар бар, сынчаке кумурскадай кунсуз беле, ушунча жер жайнаган жаныбарлар. Ошентип күн чак түштөн бешим кооду. Макталуу сан учкулдар өтүп болду. Азиз хан бул көрккө мас, бул көрккө таң, бирок чал жерден башын албай койду. Аңгыча ай жылдыздай асмандагы асемдүү алтын тумар жабдуулары бир-бирден шаани менен өткөрүлдү. Азиздин асыл деген тулпарлары. Эрк өскөн байдын жалгыз баласы окшойт. Тулпарлар жибек килем үстүндө ойнойт. Хан тиктейт, эми сынчым эмне дейт деп, бирок ал каада сынча карап койбойт. Азиз хан ызаланат, жини кайнап, баркылдап куулдарына минтип айтат. Шаардан ат бүткөндөн бирин койбой, кесирдүү сынчы алдынан өткөр айдап. Буйрук бир, кулдар макул ошентишет. Мейли антсин, баары бекер, пайдасы тек. Сынчата бейит окшоп, үнсүз сөзсүз, былк этпей, добуш бербейт, көз ирмебейт. Улуу хан бул жору кайран калды. Канакей, өткөрүлгө дагы барбы? Дегенде жооп берди чур этишип, бир гана Кармышкулдун бозу калды. Кырчаңгы, арык, ачка, эшек кейпи, кыбырап сылтый басып бозда келди. Кубанып Толубай ыргып тура калып, падышам, анык тулпар ушул деди. Азиз хан муну укканда калтырады, кабагына карыш түйүп каарланды. Арсыз чал шылдыңыңа жазаң бул деп, сынчынын эки көзүн оюп салды. Кырчаңгы боздун тулпар болушу. Бирок ал бүтүмгө таарынган жок. Оюлган эки көзүн эки колдоп, аярлап аккан канын басып туруп, муну айтты хан алдына келип токтоп. Датымдуук акыркы жолу улуу ханым, жаман боз көз куну үчүн мага калсын. Тагдыр бир жараткан бир калыс болсо, ким кимдин жаңылганын талдап алсын. Азиз хан ары кетти топтон чыгып, сынчыга ал дегендей белги кылып, жетелеп жаман бозду жолго түштү. Болду деп Толубай ата иштен тынып. Ошентип көп күн өттү, көп таң атты, шылдырап бир калыпта суулар акты. Көрсөтпөй эч адамга жер түбүндө, Толубай жаман бозду багып жатты. Чаалык бас, ары бас кылып ашуу жоодо, кайык бас, тал бас кылып борошого, кулпунтуп тулпар кылып минип чыкты. Сынчата туура 41 күн болгондо. Кемпирин жолду көрбөйт алдына алып, артына кең олтуруп, өзү учкашып, сейилдеп көңүл эргип келе жаткан хан жолун туура тосуп тура калып. Сынчы айтты, амансыңбы Азиз ханым? Биз минген өзүң көргөн боз жаманың, кош эми жигитчилик арың болсо, бул тулпар сага ылайык жетип алгын. Кемпир аттын оозун кое берди, кара жер камгак болуп тегеренди. Азиз хан өзү баштап жер кармалап, ана көрү көтөрүлүп кууган элди. Ошентип Азиз хандын астына түшүп, Толубай сынчы эмне болот? Деги астына түшүп алып, тулпарды сындап тулпарды чаап жөнөйт да.
Сынча ата сөзүн буруп Азизханга: «Жаман бос мен минген ат таанып кара. Падышам, сын баркына жете албадың, акыркы ээн талаада сен маскара» дейт. Менде жок арманды угаар тууган досум, жанада өнөр билген жан жолдошум, кантейин жаратканга айтарым бар, артымда атымды айтар заман болсун деп ошентип баягы Азизхандын бир да тулпары ким Толбай сынчынын баягы бос тулпарга жетпей коет. Анан аягында ээн талаада калып Азизхан эмне болот? Ээн талаада калып өлөт да. Эми бул чыгарманын аягында окуп алыңар. Силер болсо могу каармандар талдоо схемасы менен иштеп чыгасыңар. Анан үйгө тапшырма болсо 113 беттен 121 бетке чейин дагы бир сыйра өзүңөр окуп чыгасыңар балдар. Эмне болгонун аягын толук окуп чыккыла. Мен толук бүтпөй калдым чыгарманын аягын. Анда эмесе кайтарым байланышка чейин саламатта калгыла.